Карга деген кандай канаттуу? Карга кыргыздар үчүн мындай кадыры жок канаттуу. Анын себеби эч бир пайдасын кыргыз көргөн эмес да. Аны шылдыңдап, анан эрте ойгонуп алып жүргөн адамдарды кыргыздар карга чокуу электе туруп алыпсың го деп ушундай салыштыруу иретинде колдонуп, мындайча айтканда ошо аттын айталык уйдун дейли, малдын тезегин чокуу ошо менен күн көргөн бир канаттуу катары карап атат. Ал эми карчыга бул тескерисинче бул жырткыч куш, алгыр куш. Анан карчыганын ушунчалык баягы өзүнүн жемин, аңын тээп түшүргөн эмесин көрүшкөн. Кыргыздар мына айталык немелер, саятчылар, кушчулар ушуну көрүп анын күчүнө таң калышкан да. Кара мүртөз болот дейт да карчыганы. Кээде ачуусу келип туруп дейт. Ээсинин ошо колун тосуп колуна кондурам деген дейт. Колун сындыра тепкен учурлар болот дейт. Демек ушундан эле адамдын эмне колун сөөгүн, адамдын сөөгүн сындыра тээп аткандан кийин карчыганын кандай экендигин болот да, абдан учкул ошондой эме кылат. Каргадан карчыга туулбайт. Бул турмушта жаратылыштын ар бир жандыгы турган турпаты кыймыл аракети, жашоодогу орду бири-биринен айырмаланган сыяктуу алардын мүнөз өзгөчөлүгү да түрдүүчө эмеспи. Эч кимди бири-бирине салыштырууга же айырбаштоого мүмкүн эмес. Бирок тегинде бар нерсе баары бир кийинки населине жуурулушуп өтүүчү касиет. Ошондуктан кыргыздар тегине маани берүүнү айтышат. Макалдын маанисине токтолсок, каргадан карчыга туулбайт деген маани менен эч качан түбү жакшылык менен таанылбаган адамдын урпагы андан ашып өтүп кетпейт. Же ата теги урмат сыйга ээ абийирдүү адамдын баласы канчалык наадан болсо да бир күн тегине тартып оңолуп кетет деген үмүт жатат. Канаттууларды салыштырып туруп айтып атат анан кантип каргадан карчыга чыгып калышын да, бул мүмкүн эмес да. Анан биз баягыдай жакшыдан мөөн, жамандан жаан туулат деген макалда айттык эле. Кээде ушундай болуп калат деп туруп, кээде деп айтып атабыз да, мындайча биз аны аномалия катары карап атабыз. Бирок көп учурда адамдын ким боло тургандыгы сөзсүз түрдө үй бүлөсүнө эле алган тарбиясына эле көз каранды болот да. Анан ошондон улам турмушта байкап, эч бир мындай чырпык башын сындырбаган жалкоо адамдын балдары деле ушул атасындай эле болуп, кийин алар деле себеби ал дагы мына канаттууларга байланышкан. Үй адам эмнени көрсө учканда ошону алат да. Себеби ал үйдөн ошондой тарбияны алып калган, ал кийин деле ошондой болуп калат дейт. Атасы ичип жүрсө, баласы деле кийин ичип калышы мүмкүн. Анан ушундай эмелерди көрүп туруп анан каргадан карчыга чыкпайт деп атат да. Бул эгер жаман болсо, андан жакшы эмени адам чыгышын үмүттөнүп кереги жок деген ойду туюнткан макал бул.